Ковид же жаңы омикрон штаммыны жугузуп алган учурда үй шартында дарыланбашы керек. Эгерде жарандар вирусту жуктуруп алса, дароо дарыгерге кайрылуу зарыл. Адистер жарандарды дарыларды өз алдынча колдонбой, сөзсүз дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп, дарыгердин уруксаты менен колдонууну сунушташат. Эгер омикрон штаммы жеңил түрү болсо, дарыгердин көзөмөлүндө үй шартында дарыланса болот. Омикрондун негизги белгилери дене тап көтөрүлүп, кургак жөтөл болуп, дем алуу кыйындайт деп белгилешет дарыгерлер. Үй шартында албайбыз даны. Сөзсүз анализмен гана көрөбүз. Себеби ал грипптерге окшош болот да. Окумуштуулардын айтуусу боюнча анын айырмасы дельтага караганда жеңилирээк өтөт. Бирок ал хронический өнөкөт оорулары барларга, жаш улууларга жана жаш балдарга бир аз кыйыныраак өтүшү мүмкүн. Вирустун омикрон штаммы 3-7 эсе тез тарайт, бирок оору жеңил өтөт. Ошондой эле омикрон 5 жашка чейинки балдарга дагы жугуп жатат. Бир беткап сактай албайт. 2 кабат беткап же фильтри бар респиратор кийиши керектигин эскертишет дарыгерлер. Ал эми бул штамм улгайган жана өнөкөт оорулары бар адамдарда оору өтүшү мүмкүн дешет адистер. Омикрон жөнүндө болуп атат. Бұл эми барыбызга эле белгилүү интернет булактарында дагы берилип атат. Негизинен бул түштүк Африка мамлекетинен чыккан көптөгөн жарандар ооруп атат. Азыр биздин канча учуру бар экенин Кыргызстанда билесиңер. Бул негизинен бул аябай бат таркайт. Жеңил формада өтөт. Бая ковидтен айырмаланып жеңил формада өтөт дагы. Бул омикрондун вирусу өпкөгө чейин жетпейт. Верхний дыхательный, мына дем алуу органдарынын үстү жагында эле болот. Тамак, мурун, анан кийин баягы өпкөгө бара турган бронх деп коебуз, ошол жерлерде гана болот. Өпкөгө чейин жетпейт. Ошон үчүн омикрон оорусу бул өтө оор түрдө эме болбойт. Азыркы учурда Кыргызстанда эпидемиологиялык абал курчуп жаткандыктан адистер санитардык нормаларды так сактап, бет кап тагынып, эл көп жерге чогулбоону сунушташат. Ошону менен бирге COVID-19 каршы эмдөөнүн 3-чү дозасын алууга чакырат. Мадина Эсенова, Эрнес Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.